Салам UFC сүйүүчүлөрү. Бүгүнкү жаңылык Дастин Поре жана Нейт Диаздын рингте кезигүүсү белгиленди. Жана Хамзат Чимаев UFC'ге карата айткан сөзү. Алдыда бул темада видеолорду көрө аласыңар достор. Эгерде жаңы бомба видеолорду көрөм десеңер, азыр каналга катталгыла достор. Журналист Ариэл Холвани Дастин Поре менен Нейт Диаздын салгылашуусун уюштуруу планын айткан. Алардын ринг үстүндө кезигүүсү 22 январь күнгүгө белгиленген. Бирок бул расмий түрдө эмес, балким бул убакыттан башка карткада жылышы мүмкүн. Бул тууралуу Диаз менен Поре сүйлөшүп алышкан. Эки тең макул болушкан сет тармактарда. Нейт Диаз айтуусунда мен каалайм урушту январь айында. Бул жолу коркпогон кичинекей. Азыр же болбосо эч качан деп жазып өткөн Нейт Диаз. Бул жазууга Поре да жооп узаткан. Мен таярмын мушташууга, ушулай да сен менен. Жана мен ишеничтүүмүн деп айткан Дастин Поре. Себеби Порени кече рингте көргөнбүз достор. Оливейрадан жеңилүүсүн. Бунусунда тез кайтуусунун себеби кече өзү интервью берди. После чемпиондон жеңилгенден соң катуу стресс экенин айтып өттү. Кайра чемпион боло албайм деген. Жана Оливейраны шамдага экенине беш кеткен. Жада калса өзү жеңилген видеосунда көргөн эместигин белгилеп өттү. Бул кыйынчылыктарды тепкичтерге кайра чыгып барарын өзүм да билбейм деп кыжылат болгон. Эми Нейт Диаз менен азыр салгылашууга чыгуусунун себеби Нейт Диаз кызыктуу мушкер экенин айткан. Жана ал нерсеге өзүм да каалайм деп өттү Дастин Поре. Буюрса январь айында UFC 270 турнирге булардын салгылашуусу азыр белгилендү. Буюрса тез арада кайра Порени рингте көрө алабыз достор. Буга чейин негизи экөөсүнүн салгылашуусун 3 жыл мурда болбой калган. Ошол бойдон эми болуп жаткан учуру. Кийинки жаңылык. Хамзат Чимаев кытайлык Ли Сизилианды жеңгенден соң ага башка UFC соперник таба албай атканын Хамзат өзү айтып өткөн. Мен таң калам. Эмнеге дагы деле мага соперник таппай жатат. 5 мартта турнирим болуш керек болчу. Бирок дагы деле каршылашым жок экенин түшүнбөйм деп айткан сет тармакта Чимаев. Мындан ары азырча Чимаевге ким соперник болот? Бул нерсе азырча белгисиз болууда достор. Каршылаш табуу кыйын болот ар дайым өзү Хамзатка. Жакынкы убакытта табылып калса керек. Бул нерсе алдыда билинет. Бүгүнкү кабар ушул болчу. Каналда жаңы болсоңуз катталыңыз каналга туугандар.